акыркы үлгүдөгү эң жаңы технологияда курал-жарактар сатып алып атабыз. Берилген курал-жарактары приспособление, оборудование боюнча дүйнөлүк деңгээлге жетип калыптыр да. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы төрагасы генерал-полковник Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Камчыбек Кыдыршаевич бизди биринчи очередте койду, мекендичи элди биринчи кезекке коюп туруп, мына мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн канча иштерди кылат, байрактарды тизип койду, акынчы аксуңгурлардан бери. Точка коюп койдук, азыр бир душманыңды үндей албай калбады. Акынчы байрактар деген биз үчүн мечта. Мындай чек арасылар жетпеген нерселер болгондо биздин түшүбүзгө да келген эмес ал нерселерчи. Мамлекет биздин алдыбызда өзүнүн милдетин аткарды, эми бир гана биз ак ниеттүүлүк менен аскери кантка бекем болуп биз аткарышы. Жаңы техникалардын саны эгерде мурда 10-15% турса, азыркы учурга жаңы техниканын, жаңы технологиянын пайыздуулугу 75-тен бийик десек болот да. Себеби ар бир аскер кызматкеринин өзүнө бекитилген курал-жарагы, аспабы азыркы заманбап аскердин стандартына туура келет десек болот да. Мурда билесиздер, биз жөнүндө башкалардан жардам калчу элек. Жардамга бизге берген эски УАЗиктер. Техника, которая сегодня представлена, это высокопроходимая автотехника является. Биз азыр 2 жылдан бери эч кандай жардам алган жокпуз. Биз ток өзүбүз сатып алып атабыз. Европа мамлекеттеринен, Турциядан, бул жагы Кытай жана башкалардан баарынан сатып алып атабыз. Жана ошонун негизинде мамлекетибиз күчтүү болуп турат азыр. Мындан ары да күчтүүбүз. Себеби мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекет күчтүү болуп, мамлекетте тартип боюнча эч качан өсүп өнүгүү болбойт. На нас смотрит сейчас на сильного соперника, на сильного государства, на сильного напарника. То есть наша страна уже становится на ноги. Ушул мен кыргыз армиясында такталып кеткен чек ара кызматында кызмат өтөп жүргөндө сыймыктан менен кызмат өтөп жүрүшөт да. Бүгүнкү күндө мына өзүңөр эле маалым болгондой жашоо шарттары аскер кызматчыларга кандай жакшы деңгээлге келип калды. Ошондой эле аскердик техникаларыбыз, куралдануулар, курал-жарактарыбыз жаңы заманбап талаптарына жол бере турган. Бул сүйүндүрөт. Күч түзүлөлөрүнө, кыргыз элине акыркы 3-4 жылда көрүнүп жаткан камкорлук үчүн биздин сүйүктүү генерал-полковникке Өрүшүстагынын жоокерлеринин атынан биздин белегибизди берип койгонго уруксат этиңиздер. Рахмат.